Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда даттагыдай мен Мурат Жолкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз ысырап корчулукту кантип тыюу салып, же болбосо аны кантип токтотсок болот дегендин тегерегинде болмокчу. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кушчубаев Сарубек Тынычбекович, Аламидүн районунун Васильевка айыл өкмөтүнүн башчысы, жана ошондой эле Муратбеков Нуркалы Тиленович, Аламидүн райондук баш имам катиптин орун басары. Урматтуу меймандар, студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Урматтуу коноктор, биринчи эле суроом мынакей, өзүбүз айтып атпайлыкпы, ысырапчылыкту кантип токтотсок болот депчи. Ушул теманын тегерегинде сиздердин Васильевка айыл өкмөтүндөгү бул багыттагы быйылкы жылдагы кандай иш-чаралар өткөрүлдү? Ток өтөр жерде ушундан баштасак. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Өзүңүздөр билгендей, президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич жарлыкка кол коюп, март айында эң туура болду деп эсептейм. Себеп дегенде ушул каада салтта жок, Кыргызста каада салт жок болчу көп ысырапкерчиликтер кетип, Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жыл 24 февралда 54 деген жарлык чыккан, үй бүлөлүк салтанаттуу жана маркумду эскертүү боюнча тартипке жөнгө салуу, адаттарды жолго салуу боюнча. Сөзсүз түрдө буну элибизге түшүндүрүү иштери жүргүзгөндө туура кабыл алды. Себеп дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул жана кереги жок нерселер, ашыкча чаап кеткендер, элдердин ар кандай мүмкүнчүлүктөрү болот экен, бири-бирине эрегишкендер болот экен. Ошондо ушу 2-3 мал союлуп кеткен убактарда, чоң бодо малдар союлган убактарда, дагы башка көп ысырапкерчиликтерди токтотуу боюнча жума сайын башында элдер менен чогулушу жыйын өткөрүп, протоколдоштуруп, түшүндүрүү иштери жүргүзсөк, баары макул болуп, ошону туура кабыл алды. Мындан тышкары ушул Аламидүн району мамлекеттик администрациянын буйругу да түшкөн. Ушул жарлыктын аткарылышы боюнча сессиядан, айылдык кеңештердин сессиясынан да биз кабыл алдык. Мисалы, ушу жамандык жакшылык болгондо бир кой жетпей калса, бир 35 килограмм күрүч эти менен андан ашык ысырап кетирбесин деп туруп. Кудай шүгүр, бүгүнкү күндө мына Аламидүн районунун Васильевка айыл өкмөтүндө 14 000 калк элибиз бар, 4 айылыбыз бар. Жалпы ушул иш-чарабыз эрежени сакталып келип атат. Бир окуя болгон, түшүндүрүү иш болгондон кийин өзүнүн убадасын берип, андан кийин ушул дагы токтоп калды. Негизи эле сиздердин ушул Васильевка айыл өкмөтү ар улуттуу калк жашайт жана ички миграциядан башкача айтканда баягы алыс жактан келген жарандарда жашаса керек. Ошол себептен бул суроону берип аткандын себеби алар кандай кабыл алды, мисалы бөлөк улут өкүлдөрү да? Эң туура эле кабыл алды. Биринчи айта кетсек, жана айтып кеткендей 14 000, 9,5 000 калкы биздин Жергетал районунан, Тажикстан Республикасынан көчүп келген биздин туугандарыбыз. Мурда деле мындай көп ысырапкерчилик келтирчү эмес эле, бул жарыя келгенден кийин ош бетери туура кабыл алып иштеп алып барып атат. Мындан тышкары ички миграциябыз Баткен районунан, Жалал Абадтан, Ош областынан, Алай районунан өзгөчө көбүрөөк келген жарандарыбыз бар. Баары тең жакшы кабыл алып, ушул иш-чарабыз жакшы жыйынтык менен. Бул бир гана баягы жоготуу, башкача айтканда кайгы баткан үй бүлөлөрдө эмес, жакшылыктарда дагы ушул маселелер көтөрүлүп чыктыбы? Себеби той аштарда кыргыздар билесиздер, бир жылкы керек болсо кээ бирөө санына карабай туруп 2-3төн бодо мал союп, кой сойгондор бар дегендей да. Жок, ошол мына тойлорду дагы биз ушул эле эреже менен бир кой 35 килограмм эт менен ашпасы эле ушул бир эле тамак менен таратмай болду. Бизде бир тойканабыз бар, мына жакында эле бир 10 күн мурда өзүм депутатым баласын үйлөнүп тойго чыкса, ошо өзүм да карап отурдум. Ошо бир кой союлуп эле, бир тамак берилип эле, чакан элдерди чогултуп эле анан тарап кетишти. Бул боюнча дагы бизде дагы айтып кетчү нерсе, айыл өкмөттүн алдында дагы комиссия түзүлгөн. Кайсы жерде кандай бир той мареке болсо, сөзсүз түрдө баары бара албаса, ошо комиссиянын жок дегенде 1-2-3 мүчөсү барып
карап катышып кетет ошол иш чарага. Эгерде бир кандайча бир ашыкча болсо, сөзсүз түрдө чара колдонууга. Кандай чаралар, айып пул саласыздар, кандай чаралар көрүлөт? Мисалы сиздер айыл өкмөтүнүн ичинде түзүлгөн эрежени бузгандарга. Биринчи рет биз ошол жергиликтүү имамдар менен, молдолорубуз менен, ажыларыбыз менен түшүндүрүү ишин жүргүзөбүз. Биздин элибиз, калкыбыз Кудай шүгүр түшүнүктүү. Анан кийин ошо менен эле бүгүнкү күндө токтолуп атабыз. Болбосо экинчи рет жанагы сессиядан кабыл алган экинчи пунктуна жараша 50.000 пул штрафы каралган. Бирок ал эмени колдонулган ишке ашкан жок, колдонулган жок. Колдонулган жок. Себептен ошо жер эмени бускан киши жок болуп калды. Ысырапкорчулук кылышпаптыр. Демек, өзүңүз айткандай эл иши ынтымактуу жана тартиптүү келет экен. Ислам деп калды, имам деп калдыңыздар. Ошол жерде мен Нуркалый Тиленович сизге суроо бергим келет. Негизи эле Ала Менен району боюнча баш имамдын, сиз хатиптин орун басары экенсиз да. Ислам дининде ошо ысырапкорчулук боюнча негизи эмнелер айтылган? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve la akibatul muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ashabi ajmain. Meyrimdүү жана райымды Аллахтын аты менен баштайм. Ааламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салават байларды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул ислам дининде Араб сүрөсүнүн 31-аятында айтып атат: ибадатка таза жаңы кийимдерди кийгиле, ичкиле, тойгончо жегиле, бирок ысырапкорчулукка барбагыла, Аллах Таалам ысырапкорчулукту жек көрөт деген аят бар. Мына ушул аятка байланыштуу, эгерде биз айтып кете турган болсок, жана биз айтып атпайбыз, президентибиздин чыгарган указы боюнча ысырапкорчулук боюнча деп атабыз. Мына ушул ысырапкорчулук боюнча бир жерде бирөө кайтыш болуп кала турган болсо, же болбосо маркум кайтыш болгон жерде шарият боюнча 3 күнгө чейин ал жерде мал союлбайт, тамак да бышырылбайт, оокат да кылынбайт да. Ал эми жанагы үй ээлерине болсо, аза күтүп аткандарга болсо, кошуналары өздөрү ушул тамак жасап, өздөрүнүн милдетин аткарып беришет. Сиздердин Ала Менен районунда мынакей ушу муфтият тарабынан дагы, сиздердин ушу баш имам тараптан дагы ушу ысырапкорчулукту кыскартуу боюнча аны элге түшүндүрмө иштерин жүргүздүңүздөрбү быйыл? Биз мынакей ушул указ чыккандан баштап өзгөчө ушу биз биринчиден ушу биз ушу биздин Ала Менен районунун акими менен жана ошондой эле ушу жетекчилер менен айылдык сотторго чыгып, кошо чыгып жүрдүк дагы, ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттык. Кээ бир жерде туура кабыл атты, кээ бир жерде аз чанда дагы баягы шариятты түшүнбөгөндөр, динди толук түшүнбөгөндөр ошо кыйкырып өкүрүп, эмне үчүн биздин кыргыздын салтына ушунчалык бир залакасын тийгизип атасыңар, эмне кылганыңар дегендей кылып ушундай сөздөр болду. Бирок көпчүлүк жерде муну туура кабыл алышты. Туура кабыл алды деп калдыңыз. Ушул жерден дагы сиздерге, урматтуу Нуркалый Тиленович, менин суроом бар эле да. Ислам дининде айттыңыз, кандай баягы шарттарда кантип маркумду коюш керек. Ал эми негизи эле бул баягы аза күтүп аткан үйлөрдө эмес, бизде ысырапкорчулук жакшылыктарда да, башкача айтканда тойлордо көп колдонулуп атат да. Кишинин саны өзгөчө көп. 200-300 киши чакырылат. Желеби, желбейби, дасторкондун үстүн баягы чачыратышат. Ошону кесепетинен баягы кээ бир үй бүлөлөр насыяга акча алып той бергендер бар да. Ушул багытта дагы ислам дининде кандайдыр бир жазылган нерселер барбы? Ошол боюнча дагы жакшылыктарда кандай өткөрүш керек? Түшүндүрмө иштерин жүргүздүңөрбү? Эми мына жакшылыктарда өзүңүз айткандай той деп атасыздар. Алхамдулилля, мынакей азыр кыргыздын тою ушул боло берсин, бирок ошондой болсо да бүгүнкү күндө ошол биз ысырапкорчулук деген көпчүлүк жерде ушу биздин байкагышыбыз боюнча ошо тойлордо болуп отурат да. Мына азыр тойда кээ бир ушул салтка туура келбеген нерселерди дагы ошону мындай кыргыздын салты дегендей кылып кабыл алып алышып, мисалы өзүңүздөр көрүп отурасыздар, кыз узатуу. Кыз узатууда бир жылкыны союп алып, анан кийин 200 кишини чакырып алып, бул кыз узатууда эле ушундай болуп отурат. Андан кийин анын эртесинде той болуп отурат. Ага дагы ошончолук жылкы союлуп отурат. Эми бул жерде дагы ушундай бир атаандашуу пайда болуп отурат да. Өзүңүздөр билгендей, мурун ошол үйлөнүү үлпөтүндө ошо бизде кыргызда өзүнүн кыргыздын каада салтында жанагынтип келинди алып келгенден кийин эле баягы
астына түшүп анан той берсе той берди, той бербесе ошол жанагындай жакшынакай бир элди чакырып аксакалдарды чакырып батасын алып койчу. Азыр мына чынын айтканда мен ойлойм ушул ысырапкорчулук ушул бүгүнкү күндөгү ошо өткөрүлүп аткан тойдо болуш керек депчи. Себеби дегенде мен айтып аткан себебим бул да бул той өткөргөндө өзүнүн каражатына эмес, керек болсо жанагындай кредит алып ошол арам жолго, кредит деген бул арам болуп эсептелет. Шариятта ошол арамдык ишти кылып, анан кийин ошол той өткөрүп атат да, эми ошол арам өтпөй калат да. Анан экинчиден ошол кредит алгандан кийин ошо кредитти төлөй албай калып, үйдү залогко коюп койбочу же башка нерсе кылып отурат. Анан кийин ошонун азабын тартып калышат. Себеби арам деген арам. Куранда биз Куран менен жашап аткандан кийин, Куран бул биздин жашообуз болгондон кийин Куранда айтылган нерсе бул Аллахтын өкүмү болуп эсептелет. Ушул эле суроо сизге да, баягы ошо тойлорду санын, элинин санын кыскартуу боюнча жана тойлордун негизи эле баягы аксакал айтып өткөндөй эле баягы мындай орду бар, орду жок тойлор көбөйүп атат да. Сиздер тарапта кандай иштер жүргүзүлүп атат? Эми бул маселе боюнча жалпы элибиз деле түшүнүп атат, бул кереги жок ысырапкерчилик экенчи. Бирок ушул биз жергиликтүү бийлик, ошо айыл кеңешинин депутаттары, айылдагы активдер, имамдар болуп туруп, ушу ортомчу катары болуп ушу түшүндүрүү иштери жүргүзсөк токтоп калып атат да. Чынында сиз дагы жана айтып кетпедиңизби? Кредит алганда эчтеке эмес, баягы ушу той өткөрөт элем, баланча жыл үйлөнөт элем деп туруп атайын барып, чет өлкөгө барып иштеп келип, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу келип алып, анан ушу той өткөргөн күндөр да болуп атат. Ошо сүйлөшкөн кызы башка жака турмушка чыгып кеткен күндөр да болуп атат. Ушундай бир туура эмес нерселер болуп атат. Бирок элдер азыр мына башка жагын билбейм, биздин Васильевка айыл өкмөтүндө азыркы күндө андай маселе жок. Кыз узатууну деле токтотулуу эле ушул кичинекей жана чакан урматтуу сиз айткандай эле баягы кыргыз салты менен астына түшүп келип эле чакан той берип ошо менен узатып бул кетип атышат. Бул сиздердин урматтуу Сарбек Тынчыбекович, бул сиздердин айыл өкмөтүндө болуп аткан. А балким сиздердин айылдын тургундары Бишкекке жакыныраак жайгашкансыздарда, бөлөк жактарга сокулукка барып той өткөргөн учурлар кездешеби? Эгер алар ал жактардан той өткөрдү дейлик да, мисалы, аларга кантип тыюу саласыздар же болбойбу? Биз эми бул деген жана айтып кеткендей бүт Кыргызстан боюнча эле жайылган эме. Ар бир айыл өкмөт, ар бир органдар өздөрүнүн тиешелүү чаралары менен колдонуп атат го деп ойлойм. Себеп дегенде биздин айыл өкмөттө эмес, райондук мамлекеттик администрация акимчиликте да комиссия түзүлгөн. Алар да бир убактар менен рейд кылып карап турушат, кайсы айылдан кайсы жактан той келип атат деп. Эми биздикин дагы бир жолу айта кетейин, ошо көпчүлүгү жанагындай тышкы ички миграция менен келгенге байланыштуу тойлордо эле баягы өз тууган уруктары менен, мисалы Сокулукта айта кетсеңиз, Жаңыпакта дагы алардын туугандары бизге келет, жаңы жерде, Беловодскийде ушундай өздөрүнүн ушул чакан өзүнүн баягы мисалы этникалык кыргыздар болсо, ошолор ушу иш-чара өздөрүнө эле аралашып жүрөт да. Мындайча айтканда. Мынакей 2022 жылда сиздер айтып атасыздар, негизи эле ошол урматтуу президенттин 2022 жылдын 24 февралындагы үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумдуу эскери үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча жарлыгы толугу менен ишке ашты деп, туурабы? Азыркы толугу менен ишке ашты, бирок азыркы күндө дагы биз бир жумада бир болобу, 10 күндө бир болобу, дагы бир түшүндүрүү иштерди жүргүзүп турабыз. Квартал сайын айрым кимдер бирөөлөр угуп калгандар болуп калса, мындан тышкары жана айткандай, ушу комиссиябыз бар, 9 кишиден түшкөн. Ошол айылда старостабыз, жана квартальный депутат, алар да кайтып турат, кайсы күндөрдө каерде той болот, жакшылыктар болот, жаманчылыктар болот деп биз конок катары барып дагы биротоло түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп кетебиз. Бирок жана башында эле айттым, элибиз биздики түшүнүктүү, жакшы, буюрса бизде андай проблема мүмкүн жок. Бул жарлык албетте улана бермекчи. 2023 жылга карата ушул ысырапкорчулуктун токтотуу боюнча кандай иш-чаралар каралган сиздерде? Пландар бар? Ооба, эми азыр дагы мунун дагы жана дагы айтпай кетиптирмин. Бу жерден жанагы бир кой союлса дагы кээ жерде союлбай калган деле күнү бар, баягы жаназага туруп эле. Анан кийин алыстан келген коноктордун ошол кошуналардын үйлөрүнө киргизип, ушундай тартипке дагы жаңы өтүп атабыз. Такыр жана айтылгандай 3 күн түтүн дагы чыкпай, чай дагы коюлбай, ошо алыстан келген эле куда сүйөктөрү, кандай бир коноктору, жакындары келип калса, ошолор эле мындай эле тамагы менен
биринчисин экинчисин дегендей кандай бир тамагы бар болсо ошону эле берип эле узатып коймок. Жергиликтүү эл өзү тамак ашка кирмей жок. Тойдо деле айтып кеттим, жанагындай бизде деле жана кыз узатуу башка деген жалпы мындай жалпы алганда элибизде андай деле көрүнүш жок да. 2023-жылга келе жатат. Мынау дагы жанагындан дагы кыскарталы деген эмебиз бар, баа түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Кантип кыскартасыздар? Эми муну болсо бизде ушу көчө мечетке элибиз көп барат. Ош жактан ошол имамдар менен мен өзүм да барып катышып, бир кандай жарыя болсо ошондо ош жерден айтып турабыз, элге жетип турат. Мындай жалпы айтканда элибиз мындай активдүү катышып, мындай бийликти мындай сыйлуу урмат менен кабыл алат го деп ойлойм да. Урматтуу Нуркалый Тиленович, сөзүңүздө айттыңыз, ошол негизи эле Кыргызста бүгүнкү күндө каралбаган, буга чейин колдонулбаган салттар да пайда болду деп атасыз да, Негизи сизге ушул эркин микрофон берейинчи, ислам дининдеги ушул ысырапкорчулукка каршы ал жөнүндө Куранда биздин эки китебибизде эмнелер жазылган, маалымат берип кетсеңиз биздин телегөрүүчүлөргө. Кенен микрофон. Эми пайгамбарыбыздын хадисинде келип отурат, бул ысырапкорчулук өтө бир мындай оор күнөөлөрдүн бири да. Экинчиден пайгамбарыбыз айтып атат, ошол жанагы өлгөн кайтыш болгон жерде жанагындай аза күтүү жеринде биз айтпадык, ошол 3 күнгө чейин бул тамак да желбейт, оокат да кылынбайт дегендей мааниде айтпадык. Ошол эле нерсени Куранда деле көп аяттарда келет. Бирок мына сиз айтып аткан нерсеге мен да бир нерсени кошуп айткым келип отурат. Мына азыр биз айтып атабыз, ушул нерсе менен күрөшүп атабыз деп, бул жапа тырмак, башкача айтканда түшүндүрүү иштери жалаң эле ошо биздин ошол имамдар, же болбосо молдолор, же болбосо дин кызматкерлери эмес, ошону менен бирге эле биз ушул айыл өкмөттөр менен жергиликтүү бийликтер менен бирге, райондук бийликтер менен чогуу иш алып барып атабыз да. Анткени себеби бул мындай да, бир эле күндө токтоп калат деген бул туура эмес түшүнүк болуп калат. Себеби дегенде бул баягы калыптанып келаткан каада салт болуп келаткандан кийин бул нерсе акырындык менен, бизде ошо динде айтылат, данышмандуулук менен, акылмандуулук менен дейт да. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мурун биз 3 күнгө чейин маркумду 3 күнгө чейин кармап, анан 3 күндөн кийин койчубуз. Азыр болсо бул нерсеге биз өзүнөн өзү эле мындай келип калды да, өзүнөн өзү келип, азыр ошо 1 күнгө, же болсо 1 күн болбосо ошол кайтыш болуп калса, ошо түштөн кийин, намаздан кийинки учурларда деле ошо коюлуп келатат да. Мен ойлойм, бул дагы ошол акырындык менен элдин ошол аң сезимине, түшүнүгүнө келе турган нерсе. Муну дагы биз акырындык менен, даанышмандык менен элге жеткиришибиз керек да, баягы элди коркутуп албай, үркүтүп албай дегендейчи. Ошон үчүн баардык жерде муну туура кабыл алыш үчүн ушундай бир көбүнчөсү ушундай түшүндүрүү иштерин анан этияттык менен да, бизде ошо айтып атпайбы, пайгамбарыбыз айтат, ошо элге дават айтсаңар дагы, акыл насаат айтсаңар дагы, ошол дин маселеси боюнча дагы бир нерселерди айтсаңар да акылмандуулук менен, даанышмандуулук менен айткыла дейт да. Мына ушу биздин бүгүнкү күндө ошол биздин Аламиндин районунда имамдарыбыз бул киши айтып кеткендей, бул ишти ошол мечиттерде, жума намаздарында, андан тышкары эл арасында, жанагындай эл чогулуп калган жерлерде да ушундай жарыялап, андан тышкары ошол жанагы кокустан мал союлуп кала турган болсо ошол жерге имамдар барып, ошону менен бирге эле айыл өкмөттүн мүчөлөрү жана ошондой эле бийлик органдары дагы, күч органдары дагы барып, ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан эл ошо көбүнчөсү түшүнүп калды да бул иштичи, бул ысырапкорчулук экенин түшүнүп калышты. Анан бул баягы негизинен бул неден келип чыкты дегенде, бул атаандашуудан келип чыккан да. Атаандашуудан келип чыккан. Мен бул киши апасына бир жылкы союптур, мен эмне үчүн экини сойбойм, мен үчтү, мына өзүңүздөр билесиздер, ушу жахилат доору деп коелу, же болбосо ошол 80-90 жылдардын учурунда 1 эмес 7ден 8ден союлуп кеткен учурлар болгон да. Мына ушул ысырапкорчулук. Ал мында негизи бул атаандашуудан, анан кийин мактанычтан пайда болгон да. Мактанычтан. Ал эми жана биз ошо президенттин указында айтылып атпайбы, бул жанагы колунда жок жакырларга депчи, көбүнчөсү ошолорго мындай оор болуп калат экен да. Себеби алар баягы эмне үчүн сен мындайча айтканда апаң өлүп атса, атаң өлүп атса, сен эмне үчүн ошону бир кара сойбойсуң дегендей кылып, баягы элде да кээ бир элдерде ошол кеп болот да, ошого баягы намыстанып, намыстын аркасынан кылып отурган нерсе да. Эми бүгүнкү күндө мен ойлойм, ошо элдин баардыгы тең, ошо көбүнчөсү түшүнүп калды бул ишти. Анан бул эң негизги милдет ушу имамдарда,
имамдарда, анан кийин ушу айыл өкмөттүн мүчөлөрүндө, айыл өкмөттөрдө, ошондой эле жергиликтүү бийлик жана ошондой эле райондук бийликте ошол биз тыгыз биргеликте ушу ишти алып барсак, бул иш оңунан чыгат. Рахмат. Сарбек Тунжбекович, убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берейин. Айылдаштарыңыздарга жана Аламин районунун тургундарына кайрылып кетсеңиз болот. Ушул биз айтып аткан тема боюнча. Ушул кайрылуунун алдында да бир кошумчалап койсом деген. Мына жакында эле айрымдар көрдү болуш керек. Интернетте, социалдык баракчаларда бир дагы бир болбогон бир каада салт чыгып, жана кудаларга эт тартып атканда ар бир табакка, ар бир устаканга 1000 сомдон акча коймой. Акча коймой болуп туруп. Эми муну деген азыр мактануу иретинде чыгарып койду, бирок элдин аң сезими баары бир деле өзгөрүптүр. Себеп дегенде кабыл алышкан жок. Комментарийде окусак, аябай бул Кыргызда жокка да салты каяктан чыгарды деп эле ушинтип эле бирөө баштап койсо, анан кийинкиси дагы ушуну колдоп кетип эле баягы мактаныч нерсе менен кайра эле пайда болот. Жанагы түштөндүрүү деген деле бир болбогон нерсе болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу элибиз туура түшүнүп эле кабыл алып, акырындык менен бул азайып дагы түбүнөн тамыры менен жок болсо дагы аябай эле бир топ азайып калат го деп. Эми сөзүмдүн аягында урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга кайрылып кетет элек. Ушул ысырапкорчулукту токтотуп, азыраак үнөмдөп, андан көрө ушул мисалы жамандык болуп калса, ошого аза күтүп, Куран окуп, элибизди кабыл алып, ушинтип узат, акыркы сапарга жакшынакай кылып узатып койсок, тоюбуз деле ошондон экен. Канча тоюбузду канча деген жанагындай той чоң өткөрүп, эл көп чакырып алсак дагы баары бир деле ушул балдарыбыз, мисалы үйлөнүү үлпөт той болсо, ушул ал деле бир ушу кийинки жашоосуна деле бир пайдасы жок нерсе болгону эле ушул акча коройт экен. Той берген кишинин эле өзгөчө могу тойканаларда мындай ойлоп көрсөк, ошо тамада эле жыргайт экен, ошо чакырылган артисттер эле жыргайт экен, анан ошо тойкананын эле ээси экен. Калган элдердин баары эле чыгым болуп чыгат экен. Мисалы 200-300 киши чакырса, мейли бир жакшы катышым болсо, ошол өзүн жабат экен, бирок 1 жыл бою ошол же 2 жыл бою ошол 300 кишинин ичине ошо алып келген акчаңды алып бара берет экенсиң да. Билбей эле, мындай билинбегени менен бюджеттен, баягы үйлөлүк бюджеттен акча каражат көп сарпталат экен. Орточо мындай эсеп менен алсак, бир үйлөгө бир 40-50 миң сом акча чыгаша чыгып кетет экен. Бирөөнө 3 миң, бирөөнө 5 миң, бирөөнө 10 миң алып барат. Бул орточо эсеп менен. Ошон үчүн мен ойлойм, муну эч кимге кереги жок нерсе, бул мактаныч нерсе эмес. Мен ойлойм, ушу элибизде туура кабыл алып, кийинки 2023 жылдарда бир жакшы бир маанай менен, бир жакшы тойлор менен, бир ысырапкерчилик жок ишти алып барабыз го деп. Рахмат. Урматтуу коноктор, студиябызга келип кene маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик, келаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.